Урматтуу депутаттар, Талант Турдумамбетович, Алтынбек Турдубаевич, урматтуу төрайым. Мына жерде абдан чаң дискуссия болуп атат. Элге шайлоонун берели деген сонун сөздөрдү айтып атышат. Бирок мына жерден элди бусуп албайбызбы, жаңынан турган түндүк түштүк кылып. Ошондой эле ошту көрбөгөн сокур сарт барбы дейт. Мына кээ бир Нарын областында карап көрсөң, областта ошо Кара Суудай киши жок. Бул бир. Актала районунда 15 миң, Ат башта 17 миң шайлоочу келет. Атыякта 200 миң Кара Сууда. Ошол менен бирге региондорду карап көрсөк, ушул жерден туура эмес болуп атат. Мына Ысык көлдө, Таласта, Нарында элдин шайлоочулары жок. Ошондой эле Алтынбек Турдубаевич, бул жерде карап көрсөк, туура айта алды. Бир райондон айтып атасыз, 10 киши, 20 киши чыгат деп. Эми ошол эле райондордон кээ бирде 15 миңден бир да киши чыкпай калышы да мүмкүн. Ошондой Ноокатта жана башка жерлерде эл көп жайгашкан жерлерде абдан чоң система болот. Анда мандатный деп системаны карап президент баштап 45-45, 35-55 деп айтышып атканда, мына ушуга токтош керек. Азыр деген мына өзүңөр көрдүңөр, ызычуу болду, берип алып туруп, кайдагы Золотой, анан кийин акчалары чогултуп алып туруп, анан кийин мына акыркы 10 числодо көргөн жоксуңарбы? Революция болбоду кадимкидей эле. Дагы революция кылалы деп атасыңарбы? Болбойт мындай. Мен айтат элем бул жерденчи, урматтуу төрага да бир минут берип коесузбу? Oyun ayaktabasın. Бул жерде чынын айтыш керек да, абдан көп маселелерди айтып атышат. Чындыкты кабыл алалы, сиздин законуңуз чынында жакшы. Калыстык бар, бирок абдан чийки болот атпайбы, чийки. Жанакы чылабышкан эттей болот да, монголдордун этиндей болот. Ушуну бир карап чыгып, кайра карап, жолдош БШК карап көрсөңүз, бул жерде кыз келиндердин эмелери каякта калат. Жаштардын бирөө дагы өтпөйт. Себеби бүт республиканы кыдырыш керек. Республиканы кыдырганда президент вертолет менен барып, областтарда аңман зорго встреча жасап кайра келип атат. Кантип барат жөнөкөй кишилер? Бир эле системага 90 кишини коюп тургандан кийин кошка мышка ойноп атат жердечи. Ушуну бир карап чыксак. Себеби туура эмес болуп атат. Урматтуу депутаттар, муну карап көрүп, дебай, ынтымакка келели деп атат. Ырыскылыктуу эл бололу деп атат. Көп жакшылакка сөздөрдү айтып атат. Бул жерден биз кайра депутаттар бузуп атабыз, туруп алыпчы. Кадимкидей эле бузуп атабыз, отурган жерден. Жооп берейинби? Акыркы.